Эми бул жерде биз ушунчалык биз тарбиялашыбыз керек. Мисалы садака кылууга. Мисалы мусулманбы болду. Улутуна карабастан биз көмөк көрсөтүп жардам кыла беришибиз керек. Даже керек болсо башка улуттун өкүлдөрүнө да садака берсек болот биз. Bir гана ораза питирди, оразада мусулманга бериш керек. Башка малда башка диндин өкүлүнө деле садака берсек, садака өтө берет, кабыл боло берет бизде. Бизде эмне дейт? As-sadaqatu alal miskin sadaqa. Bir keydeге садака берсең, ал садаканын соогу жазылат дейт. Эгерде бир жакын тууганыңа садака берсең, бул не? Эки сооп аласың дейт да. Тууганчылыкты катташканың үчүн сооп аласың дейт. Анан садака берген дагы соогун аласың дейт да. Мына. Көрбөйсүзбү? Эми бир кошуна башка диндин өкүлүнө садака берип көңүлүн көтөрүп кое турган болсоң, кандай жакшы. Пайгамбарыбызды эле карасаңар, кандай жакшы мамиле кылган. Ошо кошунасы башка диндин өкүлү болгонуна карабастан, күндө жолуна бир таштаналар таштаса да тазалап коюп, же аттап өтүп кете берген. Bir күн жок чыкса, эмне жок болуп калды бул деп туруп, зыярат кылып кирип, жанакынын баласы исламды кабыл алганга билесиздер ошону? Мына демек, башка диндин өкүлүнө жакшылык кылсаң болот, ошол жакшылык кылгыла деп атат да. Анан кантип биз мусулман болуп туруп, бир улут экинчи улутка биз жакшылык кылбашыбыз керек.